аралыктан окуубузду улантабыз. 11-класс геометрия. Темабыз пирамида. Математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта пирамиданын тарыхы, аныктамасы жана негизги элементтери менен таанышасыңар. Пирамиданын түрлөрүн аныктаганды үйрөнөсүңөр. Туура пирамиданын аныкталышы жана касиеттери менен таанышасыңар. Пирамида термини пайда болгону жөнүндө ар кандай ойлорду айтышкан. Орто кылымда окумуштуулар пирамида гректин пир, от деген сөзүнөн алынган дешкен. 16-кылымдагы кээ бир китептерде, окуу китептеринде от формасындагы тело деп аташкан. Ал эми туура пирамиданын капталгырын пирамус деп аташкан. Мынакей могу туура пирамида. Египеттик пирамидалардан архитектуралык толтур эстеликтер калган. Хеопс пирамидасы дүйнөдөгү 7 кереметтин бири деп айтышат. Мынакей. Айркы Египетте фараондордун күмбөздөрү пирамида формасында болгон. Египетте бардыгы 118 пирамида табылган. Ал эми биздин доорго чейин 3-кылымда египеттиктер таштардан тептиштелген пирамидалар жасашкан. Эми аныктама. Бир граны көп бурчтук, ал эми каптал грандары жалпы чокулуу 3 бурчтуктардан турган көп грандык пирамида деп аталат. Мынакей 3 бурчтуктар. Бул жалпы чокусу. Эгерде пирамиданын негизиндеги көп бурчтук n бурч болсо, биз аны n бурчтуу пирамида дейбиз. Көп бурчтуктан турган пирамиданын бир граны анын негизи деп аталат. Биздин учурда бул анын негизи болуп эсептелет. Ал эми A1P, A2P, A3P жагы башка кесиндилер ANP'лар пирамиданын капталгырлары деп аталат. A1, A2P, A2, A3P жана башка 3 бурчтуктар пирамиданын каптал грандары деп аталат. Ал эми анын чокусунан негизине түшүрүлгөн перпендикуляр пирамиданын чокусунан пирамиданын бийиктиги деп аталат. Эми пирамиданы карап көрөлү. Эгерде пирамиданын негизиндеги диагонал аркылуу пирамиданын чокусунан анын негизине тегиздигине түшүрүлгөн перпендикуляр пирамиданын бийиктиги деп атадык. Пирамиданын негизинин диагоналы жана капталгыры аркылуу, мына каптал эки кырлы аркылуу өткөн тегиздик диагоналдык тегиздик деп аталат. Азыркы биздин учурда диагоналдык тегиздигибиз A2, A4S. Ал эми диагоналдык тегиздик менен пирамиданын кесилишкен жерин биз диагоналдык кесилиш деп айтабыз. S, A2, A4 бул диагоналдык кесилиш болот. Төрт бурчу пирамиданын түрлөрү анын негизине карата аталат. 4 бурчтуу пирамида, 3 бурчтуу пирамида, анын башкача да аты бар, тетраэдр деген. 5 бурчтуу пирамида, негизи 5 бурчтук болгондо, анан 6 бурчтуу пирамида, негизи кандай көп бурчтук болсо, ошол ат менен аталат. Эгерде пирамиданын негизи туура көп бурчтук болуп, анын чокусу ал көп бурчтуктун борборуна проекцияланса, анда ал туура пирамида болот. Мынакей чокусунан негизинин борборуна проекцияланды чокусу. PH пирамиданын бийиктиги болот. Эми карап көрөлү, туура пирамида кандай болот экен? Мына туура пирамиданын бийиктиги негизиндеги бурчтун борборуна проекцияланды, а бул болсо проекцияланган жок. Бул деле бийиктик, бирок PH негизиндеги көп бурчтуктун ортосуна келип проекция түшкөн жок. Ошончо бул туура пирамида боло албайт. Туура пирамиданын негизиндеги көп бурчтуктун бардык жактары барабар болот экен. Туура көп бурчтук болот.
L капталгырлары, капталгырандары байкасаңар тең капталдуу үч бурчтуктар болот. Апофема деген туура пирамиданын капталгыранындагы тең капталдуу үч бурчтуктун бийиктигин чокудан негизине чыгып атат да. Пирамиданын апофемасы деп айтабыз. Апофемалары дагы барабар болот экен. Туура пирамиданын негизиндеги эки грандуу бурчтары да барабар болот. Мына негизинде бул эки грандан үч бурчтуктан туруп атпайбы? Могул жерде бурчтар дагы барабар болот. Капталгырларында эки грандуу бурчтары дагы барабар болот. Мына негизиндеги бурчтары, грандарындагы бурчтары дагы барабар болот экен. Үйгө тапшырма. Сабакты көрүп, аныктамаларды жана касиеттерди көчүрүп алабыз. Пирамиданын чиймесин туура чийгенди үйрөнөбүз. Биринчи, экинчи, үчүнчү жана төртүнчү маселелерге суроолор берилген, аларга жооп беребиз. Пирамидаларды жашообузда кайдан жолуктурабыз, презентация жасап жөнөтсөңөр болот. Бул силерге кошумча тапшырма. Баа коюлат. Кийинки сабакта жолугушуча саламатта болгула.